Жаштар ТВга катталып, жаңы маалыматка ээ болуңуз. Ат башыда коронавирус жуктурган бейтаптардын баары айыкты. Нарын облусунун Ат башы районунда коронавирус жуктуруп алган бардык бейтаптар айыкты. Бул тууралуу аталган райондун акими Нурбек Саттаров брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында райондо жалпы 77 кишиден коронавирус табылган. Эми баары айыгып, акыркы бейтаптар кечээ 22 майда үйлөрүнө чыгарылды. Кубанууга али эрте, анткени обсервацияда жаткандар бар. Мындан улам ар бир жаранды тартипти сактоого чакырат элем. Биз тартип менен гана бул ооруну жеңип чыгабыз, деди Саттаров. Белгилей кетсек, Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 1365 болуп, 957 бейтап айыкты. Ал эми учурда станционаларда 394 киши дарыланууда. Анын ичинен 4-өө жандандыруу бөлүмүндө жатат. Тилекке каршы COVID-19 14 кишинин өмүрүн алган. 11 майдан тарта айрым аймактардагы өзгөчө абал режими алынып, ал эми өлкө боюнча киргизилген өзгөчө кырдаалдын мөөнөтү узартылды. Бишкек, Ош шаарларында, Ат башы районунда жана Чаткал районунун Канышкыя айыл аймагында карантин жарыяланды. Бул жергиликтүү бийликке кырдаалга жараша чектөөлөрдү киргизүүгө укук берет. Маалымат булагы Спутник KG. Борбор калаада 25 майдан тарта коомдук транспортту жүргүзүүгө даярдыктар көрүлүүдө. Алар ар бир каттам аяктагандан кийин дезинфекция жүргүзүшү шарт. Бул тууралуу Бишкек мэринин кеңешчиси Гүлү Алмамбетова билдирди. Анын айтымында мунун баары турмуш тиричилик улануусу үчүн айла жоктон жасалууда. Ошондой эле уруксат берилген тармактарда медициналык талаптардын аткарылышы дыккат текшерилип турарын айтты. Өкмөттүн 244-буйругуна ылайык 25 майдан тарта Бишкектеги базарлар ачылат. Мындан тышкары кафе, чайкана жана тез тамактануучу жайларга медициналык талаптарды аткаруу менен иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берилет. Тактап айтканда, отургучтар 50дөн ашпай, аралыгы 2 метр болушу зарыл. Ошондой эле музей, театр, айрым ашыгуу залдары, бассейндер жана көргөзмөлөр өз ишин жандантса болот. Уруксат берилген ишмердүүлүктөр бет кап, кол кап режими сөзсүз сактоосу зарыл. Учурда коомдук транспортту жүргүзүүгө даярдыктар көрүлүүдө. Алар отуруучу орундарга гана жүргүнчү алышы шарт. Буга утурлай эле ар бир каттам аяктаган соң автобус, троллейбустарда дезинфекция жүргүзүлүшү керек, деди Алмамбетова. Буга чейин өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу ысык көлдө эс алуу боюнча атайын эрежелер киргизилиши мүмкүн экендиги айтылган. Быйыл ысык көлдө туристтик сезон өлкөдөгү абалга жана чектөөлөргө жараша башталат. Бул тууралуу брифинг учурунда өкмөттүн облустагы өкүлүнүн биринчи орун басары Дамир Моңолдоров билдирди. Анын айтымында азырынча мамлекет тарабынан жайкы сезонго байланыштуу тиешелүү чечимдер кабыл алына элек. Жыл сайын облус аймагында эс алуучуларды тосуп келген ишкерлер, мекемелер быйылкы сезон кандай болот деп жатышат. Менимче, быйыл биз кырдаалга жараша аракет көрөбүз. Себеби азыр бул боюнча мамлекеттик деңгээлде чечимдер жок. Эгерде вирустан жакын арада арыла алсак, июнь айынын ичинде сезонго толук даярдык көрүп бүтсөк болот. Андан соң өкмөт июль-август айында туризм тармагынын иштөөсүнө уруксат берсе, өлкө ичиндеги эс алуучуларды тосуп алууга даяр болуп калабыз, деди Моңолдоров. Ал ошондой эле туризм тармагынын жай мезгилинде иштөөсү жергиликтүү тургундар үчүн өтө маанилүү экендигин кошумчалады. Буга чейин биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу ысык көлдө эс алуу боюнча атайын эрежелер киргизилиши мүмкүн экендигин айткан. Маалымат булагы Спутник KG. Жаштар ТВга катталып, жаңы маалыматка ээ болуңуз.